Курсан Асановду мен лейтенант кезинен бери билем. Доспуз. Өзүн өзү чоңойтуп, өзүнүн эмгеги менен ушул чоң даражага жеткен генерал десем жаңылышпайм. Себептен да адамдын ар качан анын эмгегин баалай билиш керек. Анан кандайдыр бир кичинекей болбогон поступка менен адамды каралоо, аны жамандоо бул ар биринин колунан келе берет да. Буга акылдын деле кереги жок. Ал эми бүгүнкү Курсанды кечеки болгон окуяда алып барып камап отурганы мен туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде Курсан ал жерге элди алып келип митинг жасаган жок. Ал эл келип, ошол кырдаал түзүлүп, шайлоонун жыйынтыгына нааразы чыгып, башаламандык болуп, ак үй өрттөнүп, бардык бир гана МВД эмес, Кыргызстандын айыл өкмөтүнө чейин кызматтарды басып алуу, ошону сактап калуу, ошол жерге элдер өздөрү мындай көтөргөн адамдарды барып коюу, бул жалпы көрүнүш болду да. Ал эми Курсантты деле биз көрүп турдук, мына бүгүнкү видео материалдардан элдер алып барып ошол милиция системасында иштегендер жана башкалар алып барып ошол жерде МВДны сактап калуу, ошол мезгилде, ошол татаал мезгилде милициялардын духун көтөрүп, өлкөбүздө айрыкча Бишкек шаарында тартипти орнотуу боюнча бул өзүнүн кызматын алып барды. Ал боюнча күнөөлөө, бул туура эмес деп эсептейм. Эгерде ал алып чыгып барып отурган болсо, анда бул ошол кечеки болгон митингден кийинки бийликтерин алмашуу жана башканын баарын алмашуу, анда көп адамдар жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, Курсан Асановду бүгүн ошол маселе менен отурганы бул туура эмес. Аны боштондукка чыгарыш керек. Ал эми мурунку болуп жаткан каралып аткан сот иштери боюнча ал соттон качпай эле барып жүрөт. Ал ачык, айкындык, чындык менен далилденип, ал жерден да мен сот өзүнүн туура баасын берет деп ойлойм. Ал эми бүгүн түрмөдө кечеки 5 октябрда болгон окуя менен кармоо бул туура эмес. Аны боштондукка чыгарыш керек. Себеп дегенде бул Курсан Асановдун канында тамырына чейин бүткүл денеси ошол өмүр бою милиция тармагына кызмат кылган, көп эмгектери бар. 10-жылкы Ошто болгон окуяда чоң эмгектери бар. Ошон үчүн муну жакшы кылган эмгектерине эч качан баа берилбей калбашы керек. Ал баа берилиш керек, ал эч качан эстен чыкпаш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө, жакынкы күндөрдө адилеттүүлүк орноп, ал боштондукка чыгат деген мен чоң үмүттөм.